Егемендік жылдарында мамлекеттік мекемелердің мааны өрбеген мамилесінен улам Ош шаарындагы 12 балабакчанын имараттары жеке менчик колдорго жана башка тармактарга өтүп кеткен. Учурда алардын ичинен 4-өө гана артка кайтарылды. Калганы гана же ошол маалдагы көпөстөргө таланып тонолуп, сатылып, катылып кетип, ал кайрандар болсо керкейип, бул менин ата-бабамдан калган жер, жемелебей жети жогол деп кыр көрсөтүп жолотпой коюшканбы? Же баягы эле эки дүйнө рахмат ала албаган кайран ошол маалдагы соттордун кесипетинен маселе татаалдашып калганбы? Айтор бул дагы талаштуу жагдай. Буга улай биз бул жолку программада бакчалардагы балдардын ичкен жегени канчалык маңыздуу, анан бала үчүн буга чейин төлөнүп келе жаткан 500 сом пулду эгер ата-энелер каршы болбосо ошолордун эсебинен 800 сомго көтөрсө болобу деген кызыктын айланасында кеп кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде мисал үчүн автордук программасы жана мен Өмүрзак Азимкулов. Ассаламу алейкум. Бул эженин аты жөнү Рахима Матраим кызы. Жаман ойлобоңуздар. Анткени бул каарманды Матраимовторго эч кандай туугандыгы, жакындыгы жок. 35 жылдан бери шаарда жашап, окуп иштеп гана тим болбостон 2005 жылдагы март-апрель революцияларынын активдүү катышуучусу. Акаевдин 14 жылдык бийлигин кулатуучулардын сап башындагылардын бири десек болот. Кыргызстандын ар бир көйгөйүнө сарысып салган кайдыгер карабаган адам катары кандай гана саясий олку-солку болбосун жайы тынч албаган Рахима Матраим кызы акыйкатты ачык айтып жүрүп, жашоодо өтө көп тоскоолдуктарга учурадым дейт. Акыры мен ушул чындыкты бетке айткан характерим, ушул сапатым, ушул касиетим менде көп бир ойлорду жаратты да. Бүгүн саясат жөнүндө, коррупция жөнүндө ушундай коомдогу терс нерселерди карап туруп, көрүп туруп, менде бир жыйынтык келди да. Чындыкты бетке айткан, чындыкка тике караган адамды бийлик дагы сүйбөйт экен деп жыйынтык чыгардым. 2005-2006 жылдары Рахима Матраим кызы Оштогу жогорку окуу жайлардын коррупциялашкан системаларын кагазга оробой туруп, айта салып турмушунда запкы жегенин айтып берди. Бирок ал иштер ушул күндө деле архивде сакталып турат дейт. Март революцияларынын жыйынтыгы бул кишиге аброй алып келгенин ордуна тескерисинче куугунтук, көралбастыктардын эшелонун тартып эткен. Каралоолордун айынан убактылуу түрмөгө да түшүп, ал жактында тузун жегенин жашырбады. Ошентип ит күлүгүн түлкү сүйбөгөн замандар өтүп, ушул тапта Оштогу балабакчалардын бирин жетектеп жаткан учуру. Чындыгы түгөнбөгөн Рахима эже бул тармактын дагы оппозиционери катары Оштогу бийликтин акыйкат жарчысы. 2008 жылы август айында ушул балдар бакчасына жетекчи болуп келдим. Бул балдар бакчасына жетекчи болуп келгенимде 55 сотук, жарым гектардан ашык жер территориясы. Өтө эскилиги жеткен брошенный детсад экен. Ишенесиңерби? Келгенимде балдарым ушул шаардын чак ортосунда туруп, канализациясы жок, канализациялар коюлбаган. Балдарым челекке, кадимки эле челекке сийдир эткен. Мына бул чындыкта мен ушуларды көрүп аябай жүрөгүм ооруду. Кыял деп аталган балабакча эже келгенге чейин Манас деген бир жакшы эле аталышы болгон экен. Бирок кандайдыр бир себептер менен кыялды өзгөрүп, кейпи келишкен эмеректери эңшерилген болгондо дагы Оштун чак ортосунан орун алган жайды көрүп тооба келтирет. Ошол мезгилдеги ташталган имарат катары саналган бул жай атайын балабакчага ылайыкташтырылбаган. Ал мурда 1937 жылы репрессияга кеткен Садыкжан деген байдын үйү болгон. 1949 жылдан баштап гана мамлекет бакчага айлантып ушул күнгө дейре кызмат кылып келет. Мен келбегенде бул бүтүндөй сатылып, азыр бул жерге заңгыраган баягы үйлөр өзү проектиге киргизип койгон экен. Благоустроенный домдор түшөт деп. Бирок мен ага карабай. Ошол 2008 жылы келип капитальный ремонтко акча бөлдүрдүм. Шаардык кеңешке каттарды жаздым. Шаардык кеңешке каттарды жазып, шаардык кеңештин депутаттарын алып келип, садикти көздөрү менен көрсөтүп, мына көзүңөр менен көрүп, анан кандай баа бересиңер деп. Шаардан жетиштүү акча каражатты аталган балабакча үчүн тендер аркылуу бөлүнүп берилгенден кийин дагы кызык иштер уланат.
Тендерди 2009-жылы Altrade аталышындагы курулуш фирмасы утуп алат. Бирок ушул эле фирма буга чейин кызмат көрсөтүп, жыйынтыгы мышыгыйлаарлык деп саналган экен. Мындан кабары бар Рахима Матраим кызы алардын кайрадан иштешине караманча каршы чыгат. 2008-жылы. Былтыркы эле жылда ошол 2008-жылы эле акча бөлүнүп 500 000. Ал жерге 500 сомдук дагы иш болгон эмес. Анын бирөө келип караган дагы эмес, текшерилген дагы эмес. Ал ошол боюнча ишке ашпай калган. Ал Атабаев, ал Чыпыбай эл экен. Ал Атабаев Эркинби ушундай экен, анын фамилиясы. А бул Атабаева Мансура. Атабаева Мансура, Атабаева болот. А мурдакысы Атабаев Эркин болуп атат да. Анан мен дагы эми бул акчаны кандай менет менен балдар үчүн деп бөлдүрдүм да. Ушул чыныгы балдардын ушул эмесиге жумшалсын деп. Анан мен барып Горановго отказ кылдым. Дагы эле чындыгы чычалаган Рахима эже бул маселени ошол маалдагы Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Абдыбали Балтабаевга кабыргасынан коет. Ал киши колдогондун ордуна каяша айтпай тыныч жүр, болбосо иштен кетесиң деген пикирин айтат. Бул кадам кайра иштин күчөшүнө алып келет. Ошентип моюн толгогон жетекчи тараптан сөз укпаган Матраим кызына кодулоо иштери башталат. Алгач текшерүү жүргүзгөн болуп, бир бурчунан кычыктап, акыры иштен да алыптанат. Анан кийин мен базарда холодильник бир нерсе алам деп, ошо базарга ушул бир иштер менен түшүп кетсем, кыздарым звонить этип калды. Тез келиң, комиссия келди деп. Анан келдим. Келсем анан ошо өзүбүздүн эле Горонодогу Бөркал десе баш алган бухгалтериялары келиптир. Келип анан кийин акт жазып коюптур уже. Биринчи эле эмеси мага койгон күнөөсү заведующий ишке келсек иш ордунда жок. 2009-жылдын июнь айында кашкайган чындык менен тең бөлгөн тендер менен күрөшөм деп чыркыраган Рахима Матраим кызы иштен алынат. Бирок бул көрүнүш ого өтер эжени күйгө келтирип, адилеттүүлүк издеп тийиштүү жерлерге укугун коргоо максатында кайрылып, 5-6 ай арасында сот органдары тарабынан доо койгон жактарды жеңип, кайрадан өз ишин улантат. Сентябрда шаардык соттон утуп алдым. Бул бир жеңишим болду. Бул жерде заведующий ген прокурордун тайжеси отурат бул жерде. Анан мага шаардык прокурор, анан кийин мен бүтүндөй шаардагы массалык маалымат каражаттарыга маалымат таркаттым. Чындыгымды жаздым. Оппозиционный, позиционный газеталардын бардыгына жаздым. Мына тендердин жертвасы болдум да, мындай чачка айтканда. Мен өзүмдү тендердин жертва болдум деп өзүмө жыйынтык чыгардым. Мына ушундай туугандар, бул программанын башталышы болду. Каарманыбыз Рахима Матраим кызынын баштан өткөн окуясы менен баштагыбыз келди. Анткени бала бакчадагы акча делген репортаждын мазмуну жогорудагыдай тагдырлар менен чиеленишет. Калган программанын жүрүшүн бакчадагы балдардын тамак ашына төлөнүүчү бакча акысынан баштайлы. Бүгүнкү күндө мамлекеттик бала бакчаларда ар бир баланын тамактануусу үчүн күнүнө болгону 18 сомдон туура келет экен. Бул деген ата-эне айына 500 сомдон бакчага берет. Тагыраагы бала бакчанын атайын электрондук капчыгына салат. Ага кошо 200 сомдагы мына акчаны ошол мекеменин дагы бир жетишпеген жагына берет. Ошентип отуруп ата-эне айына 700 сом бир бала үчүн төлөйт. Эгер 800 сом кылса, анда кошумча берген акча менен 1000 сом болот экен. Бул боюнча Ош шаардык билим берүү башкармалыгы кандай иштерди жасап экен деген ойдо жетекчиге кайрылдык. Бир эле маселе болуп атат. Кээ бир үй бүлөлөрдө 3-төн 4төн балдары бар. Эгер алар мисалы 800гө көтөрүп турган, биз эми средний где-то 800гө көтөрсөкпү деген ой болуп атат да, атнерден деле. 800гө көтөрө турган болсок, ошол 3-4 балдарды кандай кылабыз дегенде, балким аларга кандайдыр бир льготабы деген бир мыйзам болуш керек да. Салтанат Аматова ушул тапта Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы. Ал буга чейин 30 жыл бою Күн нуру балдар бакчасын жетектеп келген. 500 сомдон сырткары жыйналган акчалар негизи мыйзамга такыр туура келбеген көрүнүш. Бирок аны ата-энелер өздөрү демилге көтөрүшүп жыйнап беришет. Аларды зордогон киши жок дейт. Жанагы няняларына доплата кылат экен. Анан кийин охранага сөзсүз доплата кылыш керек бул жерде. Негизинде бул да ата-эненин өзүнүн демилгеси менен ар бир бала бакчада, мектептерде охрана турат. Ошон үчүн булар өздөрү добровольно ага төлөшөт охрана үчүн. Анан дагы айтып кете турган нерсе, эми ата-энени сен мынандай кыл же андай кыл деп биз айта албайбыз, алар өздөрүнүн чечими.
Бааны көтөрүү негизинен көпчүлүк үй бүлөлөр үчүн оор келет. Өзгөчө 3-4төн балдары барларга. Бирок учурдагы азык-түлүккө болгон баалардын өсүшү менен балдарыбыз толук кандуу тамактануусу зарыл деп, ата-энелердин 70% ушул шартты талапты коюп жатышат дейт Салтанат Аматова. Бул боюнча Ош шаардык кеңешке, мэрияга протоколдоштурулган документти сессияга да коюу аракетин көрүп жатабыз. Баары быйылкы кабыл алынган бюджеттин көлөмүнө байланыштуу болот дейт. Дагы бир маселе ушул шарттар менен деле бакчаларды өнүктүрүп өстүрсө болот. Ал үчүн ар бир бала бакчанын жетекчилиги уюштуруучу, иш билги болушу керек деген оюнда кошумчалады. Албетте бул багытта мыйзамдарды дагы өзгөртүү зарыл дейт. Бизде эми азыр министрликтен деле аттестация болот. Сиз айткандай аттестация болгондо ошол өзү тажрыйбалуу биздин жетекчилер калат. Анан кийин сиз айткандай эле жана иштегиси келбегендер кете берет. Бааларды көтөрүү боюнча адис катары Салтанат Аматова сунуштарын дагы айтты. Бул маселе 4 жылдан бери көтөрүлүп, бирок буга чейин өкмөт тараптан колдоо таппай келет экен. Протокола родительских собраний биз ошол акчаны көтөрүп койгонго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ата-энелер менен бирге Ата-энелер менен бирге. Өкмөттөн жардам жок. Ата-энелерден өкмөттүн астында жардам болуп атпайбы? Правительство 18 сом берип атпайбы? Ашырбай экен сунуштабадыңыздар дейм, хотя бир 30 сомго көтөрүүгө. Аны биз такай эле биз бул маселе менен мындайынча айтканда 4 жылдан бери заниматься этебиз. Өзгөрүү болбой атат. Эми азыр мен ойлоймун, азыр ушул көтөрсөк керек ушул күндөрү. Чечилип калышы. Буюрса. Ош шаарында эле эмес, өлкө боюнча балдарды бала бакчага берүү, тарбиялоо маселеси өтө оор бойдон калып келет. Өзгөчө бакчадагы төлөм, тамактандыруу көйгөйлөрү күндүн темасы. Кызыгы бир гана Ош шаарында балдар бакчасына болгон төлөм акы 500 сом, а калган шаарларда 1000 сомдун айланасында. Маселени козутуу Ош шаарында 2017 жылдан бери башталган болсо, ушул күнгө чейин атайын документтер менен эч ким кайрылган эмес. Бирок бүгүнкү күндө кайрадан бул проблема көтөрүлүп, жакындан бери ата-энелердин макулдугу менен даярдалган сунуш кагаздар Ош шаардык билим берүү башкармалыгы аркылуу Ош шаардык кеңешине сунушталыптыр. Бул жаатта кеңештин социалдык комитети тарабынан иштер каралып атыптыр. Биз жергиликтүү бюджеттен дагы бөлүп беребиз. 2008 жылы чыккан жобо менен 396 сом бөлүнөт буларга. 396 сом. Бул жактан 500 сом ата-энеден. Ошого биз айттык эле. Бизден эки пикир болду. Урматтуу жетекчилер, ошол 2008 жылы чыккан 396 сомго 100 сом кошуп берели, 496 сом кылалы деп ошол тиешелүү вице-мэрге, тиешелүү жетекчилерге айтсак, алар айтты, биз жетекчи менен сүйлөштүк, азыркы күндө бюджет таңсык экен, ошон үчүн 396 сомго биз көтөрүп бергенге сунуш бере албайбыз дешти. Мэриядан берилген 396 сом, өкмөттөн 18 сом, ата-эненин 500 сому балдар үчүн аз болуп жатат. Бааны көтөрүү боюнча тилекке каршы биз койгон талаптар айланып келип эле шаардын акча казанынан көз каранды болуп калат. Бирок баары ата-эненин макулдугу менен болгону жакшы. Алгач аткаруу бийлигине сунушталса, аны биз эртерээк карап, коомчулукка сунуштап, оң жагына чечип берүүгө далалат кылат элек дейт Ашим Осмонов. Мен ушуга өзүм да кызыктармын дедим. Анткени ошол 18 сом менен бала кантип тамактанат десек, ушул өздөрү токтоп калды. Андан кийин мен ошол эле вице-мэрге жолуктум, Эмил Шадыхановго. Айтсам, ал дагы айтты, Ашим Алымыш деди, бир белгисиз себептер менен токтоп калды деди. Анан себеби мага так айтып бере албады. Эгерде бизге жергиликтүү бийликтен сунушталган нерсени биз кантип колдобойбуз? Мына 5 жылдык созывда шаардык кеңеш биздин ушул депутаттар көбүрөөк элдин маселесин көтөргөнгө аракет кылдык. Эгер жергиликтүү бийлик көтөрүлгөн маселени өз убагында шаардык кеңешке сунушташса, кандай гана көйгөй болбосун, ыкчам жана так чечилмек дейт Ашим Осмонов. 4-5 жылдан бери козутулуп аткан проблеманы сүйрөп, маалында коомдук угууларды жасап, анализ кылып, кезинде алып келгенде, анда 5-чакырылыштын депутаттары эбак эле чечип коймок экен. Булар эмнеге токтоп калганы бизге дагы эле табышмак. Кандай бир эмне болуп калды? Сиз айткандай, бир адам эле чечип койбой, ошо коомчулукка тапшырма бериш керек эле. Ошону уюштуруш керек эле. Ушу тиешелүү тармактын вице-мэрине мен дагы кайрылдым. Андай кылбагыла. Ошол эле Сантаевдин дагы айттым. Эжеке дедим, сиз ушуну кызыктар болуп аркасына түшүшүңүз керек эле, түшүндүрүшүңүз керек эле дедим. Ошо түшүндүгүн мындай түшүндүрүп дедим, элдин, ата-энелердин немесин, сунуштарын айтышыңар керек эле. Аны мен түшүп айтсам мага болбойт дедим.
мен только колдоп берет элем. Бул эми ушул тармак болгондон кийин, ушул тармактын жетекчиси болгондон кийин булар ушу ыйлаш керек да. Бала бакчалардагы төлөм акынын ар түрдүү болушуна ошол тармактын жетекчилери баягы эле ата-энелерди шылтоо кылып карманышат. Бирок ошол эле учурда балдарын аяган инелер дагы арманын ачык айта алышпайт. Кыскасы бул маселени өкмөттүк деңгээлде карап, балдар үчүн бараандуу иштер жасалбаса, жерлерде бул көйгөйлөр бирин-бири жамактоо менен алигири чечилчүдөй эмес. Албетте, бала бакчалардагы шарт жыл сайын жакшырып баратат дегенге кошулабыз. Бирок балдардын саны аябай көп. Бир керебетке 2-ден 3-төн жатканга дагы туура келет. Бул эми ар бир бала бакча жетекчисинин иш билгилигинен да көз каранды. Анткени бир эле мамлекеттин гана көзүн карап отура бербестен инвестиция тартканын дагы үйрөнүш керек. Ага кошо жакынкы күндөрү бардык бала бакчаларда кадрдык өзгөрүүлөрдү жүргүзүү негизги маселе болуп турат. Анткени бүгүнкү күндө биз балдардын курсагын гана ойлобостон, алардын заман талабына жараша өсүп өнүгүүсүн, жаңыча ыкмалар менен тарбиялануусуна көбүрөөк басым жасоо керек дейт Ашим Осмонов. Бир бала бакчада 15 жылда отурган жетекчилер бар да. Менчик болуп калган. Түшпөс хан айланып кеткен эми. Кудай өзү сактасын. Эми иштей албаган бала бакчаны, иштей албаган мектептин жетекчилерин барып оңойлой алса болот да. Фактылар менен оңойлой алып койсо болот. Өзгөчө балдар менен иш алып барууда, аларды тарбиялоодо жетекчи реформатор болуш керек. Анткени эң жоопкерчиликтүү тармакта бүгүнкү күндүн талабы менен балдар дүйнөсүндө курулуш реформа жасоо эң приоритеттүү кадам. Адамдар минтип атпайбы бүгүн реформа билим берүү системасында реформа жасаш керек дейт да. Реформа жасаш үчүн аны бардыгы жасай албайт экем. Реформа жасаш үчүн ошол жетекчи күчтүү реформатор болуш керек. Реформатор болгондо гана ал ишини алдыга жылдыра алат. Анан крестону алмаштырып эле эшмат кетип, ташмат кетип, баягы система, например. Бул эми балдардын келечегине болгон талаш тартыш жагдайлар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз кайрадан бала бакчага болгон төлөм акы тууралуу сөздү улайлы. Балдарга кам көрүү максатында Ош шаардык мэриясы тарабынан бала бакчалардагы тамак аш маселеси боюнча кандай иштер жүрүп жатты экен деген суроону вице-мэрге койдук. Азыр жок дегенде минимальный биз азыр ушу ата-эненин дагы бюджетине күч келбесин, биздин дагы мэриянын дагы бюджетине күч келбесин деп биз азыр минимальный ошо 800ге чыгаруунун жолун карап атабыз да. Маселени негизинен шаардык кеңеш дагы, мэрия дагы чечпейт экен. Муну өкмөттүк деңгээлде карап, билим берүү министрлиги маселеге абдан көңүл коюш керек дейт вице-мэр. Ал эми жыл сайын мектептерге, бала бакчаларга деп которулган 400 миллион сомго жакын каражаттар үнөмдүү пайдаланылабы? Эмне үчүн акча чогултуу аракеттери дали болсо токтобой келет? Бул суроонун дагы жообун угалы. Биздеги мектептеги директорлорго гармон боюнча биз ал жеке тапшырма бергенбиз. Мектептеги бүт мындай эң керектүү нерселерге сиздер эч кандай ата-энеден албагыла. Бул жерден силерге тыюу салынат деп Талайбек Насырбек Ош шаарынын мэри бул боюнча катуу немени койгон. Талапты койгон. Эгерде ошого бир мамлекеттик тараптан бир нерсе уюштурулган нерсеге силердин чогулта турган болсоңор, анда сразу сиздерге жаза же болбосо мындай неме көрүлөт депчи. Ошо директорге андан бери мамлекеттик кыла турган ишке бизге тыюу салынган мэр тарабынанчы, ошо гаронолорго, ошо мектептерге эчтекеге чогултпайсыңар деп. Бирок ата-энелердин өзлөрүнүн уюму бар. Токтоткула деп айтпады эле министрлик тараптан. Жоюлсун, ата-эне фонду жоюлсун деп айтпады эле. Эмнеге мисалы жоюлбай атат? Мектептерде да бала бакчаларда дагы ата-энелер фонду бар. Алар мектептерге эң маанилүү делген кароолчуга, тазалоочу каражаттарга, анан жада калса кээ бир мугалимдерди ноутбуктар менен да камсыз кылып турат. Бул көрүнүш канчалык мыйзамдуу түрдө айтылганы менен эч ким токтото албай келет. Жетекчилерге жаман көрүнүп албайын деген ата-эне бечара ак же көк деп айта да албайт. Эгер мамлекет ушул маанилүү делген стратегиялык мекемелерди коруктап кайтарууну, мугалимдерге стимул берүүнү же мектеп үчүн атайын жуучу, тазалоочу каражаттарды алып бербесе, анда бөлүнгөн каражаттар айлыктан сырткары дагы кайда кетет?
Эми бул жерде туура айтасыз, жакшы суроо берилип атат. Сөй дегенде балдардын дагы охрана немеси коопсуздугу маанилүү да. Туурабы? Эң негизги бир көйгөйлөрдүн бири. Сөй дегенде биздин ар бир ата эне баласын багы окусун, билим алсын, сыртта жүргөндө дагы эч кандай бир мындай немеге дуушар болбосун дейт. Проблемагачы көйгөй жаратылбасын дейт. Ошо анын бири дагы ошо биздин ата энебиздин баягы балдарды чыгарганда ошо эң көбү мектепке келет да. Мындайча айтканда бала өзүнүн күндүзгү убактысын ошо мектепте өткөзөт. Ошо мектепте бул каралыш керек бул жерде. Бирок ошол убакта мамлекеттин дагы, жергиликтүү бийликтин дагы бул охранага мынчалык расход немесин көп да. Ар бир мектепте эгерде биз охранасын ала турган болсок, бюджеттен бөлүнө турган акча аябай көп. Биринчи кезекте бул мамлекет тарабынан чоң каражаттарды талап кылган бир көйгөйлөрдүн бири. Союздан калган норматив менен эсептегенде ар бир балага 1200 сомдон төлөм акы туура келет экен. Анын жарымы ата эненин дагы башка бөлүгү мэриянын салымы. Андан берки экономикалык көрсөткүчтөр, кымбатчылыктар эске алынбай, ушул күндө деле Союздун нормалары менен жашап келгенибиз кызык. Бирок бул маселе эми чындап көтөрүлүп, шаардык кеңештин акыркы сессиясына дагы жөнөтүлүптүр. Эгемендик жылдарында мамлекеттик мекемелердин маани бербеген мамилесинен улам Ош шаарындагы 12 бала бакчанын имараттары жеке менчик колдорго жана башка тармактарга өтүп кеткен. Учурда алардын ичинен 4-өө гана артка кайтарылган. Ал эми башка тармактарга колдонууга берилип кеткен 8 имаратты мэрия балдар бакчасына кайтара албай келатат. Шаардык кеңештин айрым депутаттары муну шаар бийлигинин алсыздыгы катары сыпатташууда. Эгемендик алган жылдары социалдык мекемелер, бала бакчалар мамлекеттик мүлк фондунун карамагында туруп эле фонддун баланстык аныктамасынын негизинде менчиктештирилип, башка мекемелердин карамагына өтүп кеткен. Бул туурасында Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын муниципалдык мүлктүк аттоо бөлүмү тастыктады. Бүгүнкү күндө эми баягы көп эле садиктер университеттен иштетип атат да, көп элечи. Мисалы мына айтып кетели, ХБКдагы бүгүнкү күндө Ош юридикалык баягы академия деп туруп, азыр Ошгудагы ошол мурда садик болгон экен. Азыр эми университет болуп иштейт. ХБКдагы баягы домдордун арасында ошол садик болгон. Андан тышкары баягы СМТда Күкүмбийде бир колледж бар. Как строительный кандай азыр ошол колледж дагы мурда университеттин балансында болгон экен да, кийин ошентип азыр садик болгон экен. Ал дагы азыр бүгүндө колледжби ушундай болуп эмес өзгөрүп башкача болуп иштеп атат да. Эски мурун бала бакча болуп жеке менчиктерге берилип кеткендер бар. Ошол боюнча дагы Талайбек Насырбекович уже немелерин берди, тапшырмаларын. Ошол боюнча сот через бул азыркы неме сот аркылуу гана ишке ашат экен. Канчалык биз аны жеткизе алабыз, кайтара алабыз, ал уже сот чечимин чыгарат да. Оштун Алишер Наваи көчөсүндө жайгашкан бала бакчанын имаратын менчиктештирип алган деген тараптын бири Бета Кыргызстан Интернешнл ишканасы. Бирок бала бакчага тиешелүү жер аянты муниципалдык менчикте. Бакчанын имаратын кайтарып алуу боюнча Ош мэриясынын арызын жогорку сот четке кагып, Бета Кыргызстан Интернешнл ишканасынын пайдасына чечкен экен. Ал эми 2001-2003 жылдар аралыгында жеке менчикке сатылган Мээрим Айданек бала бакчалары аларга тиешелүү жер аянттары артка кайтарылып, кайра эле ошол бала бакчалардын карамагына өткөн. Канша Имарованын айтымында буга чейин шаардын аймагындагы жеке менчикке өткөн 8 бала бакча учурда социалдык имарат катары пайдаланылып жатат. Ош шаардык кеңешинин депутаты Эсенбек Арзиев Ош мамлекеттик университети өзү билип карамагындагы турган бала бакчаны мамлекетке кайтарыш керек деп эсептейт. Ушул тапта университеттин карамагында турган Зирек балдар борбору шаардын түштүк чыгыш тарабында жайгашкан. Эсенбек Арзиев бул аймакта бала бакча жокко эсе экенин эске салды. Ошгу алып койгон бизден балдар бакчасы. Мен ошондо айттым эле, Ошгу деле акчасы жок эмес, башка эмес. Биздин шаарда өзүнүн бизнесин жүргүзүп атат. Жакшы эле алдыга карап кетип атат. Студенттер акчаны төгүп атат. Ошол акчага имараттарды салып башка. Бизге келип туруп биз ошо балдар бакчасын багытын өзгөртөбүз, көп кабаттуу кылып, жеке менчик мектеп салабыз депчи. Мен айттым ошо, силер бизге кайтарып берип койгула, шаарга кылган жакшылыгыңар болсун. Биз ошол жерде жеке менчик эмес, бекер эле бала бакчасы кылып элге иштетели.
деп сессияда мен ошо талашып жүрүп кайтарып берген маселе ошол күнгө чейин ал маселе дагы пока турат да. Ош шаардык мэриясы азырынча жеке колдоп пайдаланып жаткан бала бакчаларын кайра артка кайтарып, өз багытында колдонуу жаатында жасаган аракетин өзү актай элек. Андай бала бакчалардын биринде ушул тапта СПИДке каршы күрөшүү жана алдын алуу борбору жайгашкан. Эсенбек Арзиев шаар бийлиги бакчаларды өз максатында колдонууну камсыздоо багытында менчик ээлери менен жетиштүү деңгээлде сүйлөшүү жүргүзбөй келет деп эсептейт. Ошол 12 балдар бакчасынын хотя бы 10-ун кайтарып алсак, бул деген сөз уже где-то 1000ден ашык баланын тарбиясы заманбап балдар бакчасында болот эле да. Ал эми Ош мамлекеттик университетинин басма сөз катчысы Зинагүл Нуралиева учурда университет бала бакчаны мыйзамдуу түрдө билим берүү багытында пайдаланып жаткандыгын билдирди. Зирек балдар борборунда мектеп окуучулары тарбияланат, билим алышат. Ал жерде студенттер эмес, мектепке чейин даярдоо класстары жана 1-4 класстын окуучулары окушат. Ал имарат өз багытында эле колдонулуп келет дейт. Ал эми бул жааттагы проблемага экс-маданият министри Нуржигит Кадырбековдун жообу башкача. Айтымында балдардын келечегин алардын курсагы менен таразалоо же баа берүү таптакыр туура эмес. Эгер андай болсо, Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматовдор жаралмак эмес эле да. Биринчи кезекте балага камкордук, мээримдүүлүк жетишпейт дейт. Эми билесизби, мен атам раматлыктын бир сөзү бар эле. Эчкиге төбө сатпа дегендечи. Аларыбыз аз, бирок берерибиз көп болуп атпайбы? Парктардын ордун бербеш керек бизнеске, бирден курулуштарга. Анан бала бакчалардын ордун бербеш керек. Спорт, аянтчылардын ордун бербеш керек. Мен айтат элем, стратегиялык объект дегенде биз заводдорду, анан аскер окуу жайларын же болбосо аскер бөлүктөрүн түшүнүп атпайбызбы? Чыныгы стратегиялык жайлар ушул бала бакчалар. Ошон үчүн бала бакчалардын ордун бербеш керек. Анан эми тарбия системасын кантип коебуз бул башка кеп, инфраструктурасын кандай оңдойбуз башка кеп, бирок бала бакчалардын көпчүлүгү сатылып кеткен бул өтө өкүнүчтүү. Эми кайра кайтарып алуу өтө кыйын, анткени жеке менчик укугу, коррупция дагы бар, тааныш тамыр маселеси бар. Бирок мындан ары ушул нерсени катуу кармашыбыз керек да. Албетте күнүгө 18 сом менен баланын курсагын тойгозуш мүмкүн эмес дейт Нуржигит Кадырбеков. Ал үчүн дотация мамлекеттен колдоо керек. А бул маселеге ата-эненин кол кабыштык кылышы бул мыйзам ченемдүү көрүнүш. Ким баласы үчүн жок десин. Негизи балага дейт, чыгашаны аз кетир, бирок убакытты көп кетир деген сөз бар да. Биз тескерисинче болуп калдык, убакыт бербейбиз, бирок сураганын алып берип атпайбызбы? Ошон үчүн бардар, бирок баягы анча мээримсиз, балдар чоңоюп бараткандай бир сезим калат да. Анан чет өлкөдө мисалы Германияда кичинекей балдар чоң мектептерде окуп коет. Күнүгө бир Америкадан келген кыргыздын балдары ал жакка турмушка чыкканбы, ал жактан үйлөнгөнбү айтып жашайт экен. Күнүгө сотканы бир 10-15 гана мүнөт карайт экен. Калгандар бүт график боюнча китеп окумай, жомок айтышмай, эшикке чыгып ойномой, спорт менен машыкпай. Ошон үчүн нересизде ийгилик жок дейт. Тарбияда дагы бир чоң ирет керек, чоң тартип керек. Антпесек, эгерде балага инвестиция кылбасак, анда бул Кыргызстандын келечегине инвестиция кылбагандай эле нерсе да. Өлкө деген бул тоо таш же болбосо картанын сүрөтү эмес да, дарыянын сүрөтү эмес. Өлкө биринчи кезекте бул адамдын сапаты. Кыргызстанда бала бакча тартыштыгын жоюу үчүн 80 миллиард сом керек. Бюджет таңкыстыгы күч алып турган кезде бул маселени дагы чечүү кайдан? Өлкөдө бөөктөрдүн баары бала бакчага барыш үчүн 250 орунду жаңы 200 миңге жакын имарат куруу зарыл экен. Өтө оор маселе. Бүгүнкү күнү 3-төн 6 жашка чейинки 400 миң бала мектепке чейинки билим берүү жайларына барбайт. Бул дагы актуалдуу проблемалардын бири. Ошто жогоруда өзүңүздөр баамдагандай 10дон ашык мамлекеттик бала бакчаны мурда менчикке өтүп кеткенине байланыштуу аны кайтарып алуу аракетинен майнап чыкпай келет. Прокуратура тарабынан ошол жайларга негиздүү мыйзамдар келтирилет. Бирок баягы эле соттор тарабынан канааттандыруусуз калтырылат. Бул дагы талаштуу жагдай. Оштун бюджети 2021 жылга 1 миллиард 357 миллион сом болуп бекитилди. Дегеним, бүгүнкү күндүн талуулуу маселеси делинип жаткан бала бакча көйгөйүнө шаардык казынадан олчогон каражаттар курулуштарга эмес, балдардын жан дүйнөсүнүн курулуштарына жумшалса керек деген ниет менен бүгүнкү мисалы үчүн программасынын дагы аягына келип жеттик. Кийинки жумадан жолукканча эсен аман туруңуздар.